Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Мамлекет башчы бул тууралуу Кабар улуттук агенттигине берген маегинде айтты. Ал азыркы тоо боюнча коомчулукта күн карамага окшоштурган, андан улам мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер айтылып келгенин белгилеген. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келбедикпи? Ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгендей. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик тууларынын элементтерин өзгөрткөн өлкөлөр жок эмес. Мында учурлар болуп келген деген президент. Ал депутаттар туунун концепциясын алмаштырууну эмес, андагы күн нурларын гана өзгөртүп коюуну сунуштаганын белгиледи. Өткөн айдын аягында Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазган тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени жазылган. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчылар кеңешинин жыйынына катышуучу делегация башчылары менен жолукту. Иш-чарага Беларусь, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Монголия, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Туркменистан, Индия, Пакистан өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары жана делегация башчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы катышты. Өлкө башчы акыркы 2 жылда уюмду кеңейтүү боюнча иштер аткарылганын белгиледи. Буга Ирандын кириши жана Беларустун Шанхай кызматташтык уюмунун толук укуктуу мүчөсү катары кабыл алынышы далил болуп саналат. Уюмдун географиялык кеңейиши дүйнөлүк аренада Шанхай кызматташтык уюмдун эл аралык салмагын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Мамлекет башчысы Кыргызстан үчүн ШКУдагы кызматташуу тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны өтүүдө. Алгач делегациялардын башчыларын тосуп алуу жана сүрөткө түшүү аземдери болду. Андан кийин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңейтилген жыйыны өтүп, анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Ал жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча маселе көтөрдү. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин транспорттук системасын өркүндөтүү, эл аралык транзиттик жүк ташуучуларын кошумча көлөмүн тартууга жана мамлекетибиздин ортосундагы соода жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Бул багытта Кытай, Батыш, Азия, Европа маршруту боюнча чыгыш менен батышты бириктире турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун прогрессивдүү жүрүшүн белгилегим келет, деди Жапаров. Атайын операцияда аты өлтүрүлгөн Крым Төбөл Камчы Көлбаевдин мамлекетке алынган асыл тукум жылкылары аукциондо сатылат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан тергелеп жаткан кылмыш ишинин алкагында Камчыбек Асанбек тарабынан акча каражатына сатып алынган 15 асыл тукум жылкылар аныкталды. Кылмыш ишинин натыйжасында анын жалпы суммасы мекемелер аралык баалоо комиссиянын корутундусу боюнча 79 миллион 790 миң сомду түзгөн. Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобунун аталган мүлктөрү кийин аукциондо сатуудан түшкөн каражаттар мамлекеттик бюджетке кайтарылат. Баткен шаарында 1999-2000 жылдардагы окуяларды аскердик милдетин аткарып жатып курман болгон жоокерлерди эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери, куугалаңдын катышуучулары, маркумдардын үй бүлөлөрү жана шаар тургундары катышты. Эстеликке гүл чамбар коюлуп, Куран окулуп, каза болгондордун эрдиктери баа жеткис экени белгиленди. Ошондой эле эскерүү иш-чаралары облустун район шаарларында да өткөрүлдү. 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясында өлкөнүн бүтүндүгүн коргоого 6 миңдей жоокер тартылып, 400дөй жаран катышкан. Жыл сайын 26 октябрь күнү Баткен окуясында курман болгон жоокерлер эскерилет. Боом капчыгайында таштарды кулатуу иштери жүрүп, жол маал-маалы менен жабылууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынан билдирди. Таш кулатуу иштери 20 октябрдан 17 ноябрга чейинки аралыкта жүргүзүлмөкчү. Мындан улам жолдор саат 9:00-дон 15:00 чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жабылат. Мында иш-чаралар Бишкек, Нарын, Тооругар жол тилгесинде автомобиль жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. Кыргызстандын пара жеңил атлетика боюнча курама командасынын мүчөсү Гүлназ Жүзбаева Ханчжоу шаарында өтүп жаткан пара Азия оюндарында коло медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, спортчу 1500 аралыкты коштоочусу Даниэль Жээнбеков менен 6 мүнөт 31 секунд убакытта чуркап өткөн. Пара Азия оюндарында Кыргызстандын курама командасы 4 медаль жеңди. Пара дзюдо боюнча 48 килограммга чейинки салмакта Хаитхон Хусан кызы алтын медаль тагынса, пара жеңил атлетика боюнча
Жалалидин Абдувалиев 2 күмүш медалга, Гүлназ Жүзбаева коло медалга ээ болушту.